Кыргызстандык мигранттардын тапкан каражаты өлкөнүн экономикасынын дээрлик басымдуу бөлүгүн түзөт. Тагыраагы орточо эсеп менен бир эле жылда мигранттар Кыргызстанга 2 миллиардка жакын АКШ долларын которот. Мигранттар кыйналып тапкан каражаттарын үнөмдүү пайдаланып жатабы? Канткенде үнөмдөйбүз. Сиз каражатыңызды кантип үнөмдөсөңүз болорун болжолдуу пландап беребиз. Сиз эртеби кечпи сөзсүз түрдө өз киндик каныңыз тамган жерге кайтасыз. Ага чейин кайсыл өлкөдө болсоңуз да бешине териңиз менен тапкан каражатыңызды туура коротуңуз. Тагыраагы тапкан акчаларыңызды Кыргызстанга кичи бизнес же болбосо ушул сыяктуу пайдалуу жакка сарптаңыз. Маселен, сиз пандемияга байланыштуу чет өлкөдө иштеп аз гана каражат таап келдиңиз. Бирок аны бат эле сарптап коюу ыктымалдыгыңыз жогору дейли. Мындайда акчаңызды туура сарптоо үчүн кичи бизнес ачыңыз. Акча дайым эле жетишсиз экенин баарыбыз сезебиз. Бир айга 1000 сом аз, 10 000 болсо жетет эле дейбиз. Бирок 10 000 тапсаңыз да жетпей, 100 000 болсо кенен жетет эле дейбиз. Бирок аны тапканда да ал жетишсиз болот. Ошондуктан бир сомду да үнөмдөөнү үйрөнгөн оң. Ар бир адам жеке финансылык план түзүп жашаганы туура. Мисалы, дүкөнгө же базарга барардын алдында сатып алуулардын тизмесин түзүп алуу зарыл. Чыгашалардын баарын эсепке алуу керек. Киреше чыгашалар эсепке алынса, кийинки айларга, жылдарга үй бүлөлүк бюджетти түзүүгө оңой болот. Түзүлгөн бюджет боюнча жашоо да жеңил. Акча топтоонун кээ бир жолдорун атай кетсек, ай сайын тапкан кирешенин бир бөлүгүн топтоо, азыр эле дегенде 10%. Топтолгон ал акчаны инвестициялоо, кирешени көбөйтүүгө аракет жасоо, алар кошумча булак издөө, кызмат тепкичинен жогорулоо, көбүрөөк айлык бере турган жумуш издөө, ага даярдануу жана окуу. Сатып алууларды пландоо, сатып алынган буюмдун кепилдигин суроо, аны камсыздандыруу. Киреше чыгашаны эсепке алып туруу керек деп айтылат. Бирок көпчүлүк адамдардын аны эсепке алып турууга моюну жар бербейт. Менин акчам аз, аны эмнесин үнөмдөйм деп элдин көпчүлүгү тапкан каражатын тез эле жок кылып коюп, кийинки айлыгына чейин карызга жашап калган учурлары көп кездешет. Акча адамды финансылык жактан көз карандысыз кылат. Ал эми каражатын чогулта албаган адамдар ар дайым карыз алып жашоонун мага кереги барбы деп ойлонуп, үнөмдөө менен каражатын сарптоого өтүшү шарт. Анткени карызга алып жаткан акча бекер келгендей болот да, кайтарып берүүгө келгенде бекер алдырып жибергендей сезилет. Анын үстүнө карыз берүүчүлөр берген акчанын үстүнө кошумча акча кошуп берүүнү талап кылган учурлар көп. Киреше чыгашаны эсептөөнүн эң эле оңой жолу бул киреше чыгашаны аз эле дегенде 30-40 күн бою жазуу түрүндө эсепке алып туруу. Уюлдук телефонуңузга колдонмо жүктөп алып же атайын китепчеге киреше менен чыгашалардын тизмесин жазып, финансылык абалыңызды көзөмөлдөп турууга болот. Ошондой эле 3W Check-it, Finsabat Check-it KG сайтындагы акча каражаттарын эсептөө күндөлүгүн колдонуп, андагы акчаны үнөмдөө тууралуу кеп кеңештер менен тааныша аласыз. Сиз аз акча тапсаңыз да өз өлкөңүздө жакшы жашоого мүмкүнчүлүк түзүп алсаңыз болот. Ошондуктан өз мамлекетиңизде тапкан акчага канааттанып, жакындарыңыздын жанында болгонуңуз жакшы.